Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди, башыңдан эмне өткөнүн билишиң керек. Кыргыз Республикасына 28 жыл. 28 жылдын ичинде көп нерсе болду. Биз 5-чи президентти шайладык. Урматтуу мекендештерим. 2 революция болду. Манас эпосунун 1000 жылдыгын, Ош шаарынын 3000 жылдыгын өткөрдүк. Ушулардын баарына биз кантип жеттик? Эмне үчүн биздин өлкө Кыргыз Республикасы деп аталып калды? Буга чейин эмнелер болуп өттү? Мына ушул суроолордун баарына тарых сабагы жооп берет. Ар бир мектепте бул сабак бар. Бирок ар бир мектепте тарых сабагы кызыктуу өтпөйт. Өткөн окуялар бизге берилгенден кыйла кызыктуу. Кыргыз элинин тарыхы 2200 жылдан ашуун мезгилди камтыйт. Бул сан каяктан келип чыкты? Биз азыр бул суроого жооп берүүгө аракет кылабыз. Биздин эрага чейинки 209 жыл. Сценага хундардын атактуу аскер башчысы Моде Шанюй чыкты. Анын басып алууларынын даңкы Сыма Цзяньдын Шыцы Кытай булактарында сакталып калган. Кыргызстандын тарых окуу китептеринде ал ышкырып учкан жебелер, өзүн минип жүргөн тулпарын, аялын жана атасын өлтүргөн хан деп эсте калган. Ал уруу артынан урууларды басып алган. Биздин эрага чейинки 201 жылында Шыцы жазууларында анын астынан чыккан кыргыздарды кытайлар Гангундар, Хяргяз, Кирикетсы деп атаган. Мына ушинтип кыргыз деген эл жөнүндө биз биринчи жолу билебиз. Кыргыздар Моденин өлкөсүнө кошулушту. Моде Шанюнун басып алуулары аркылуу кыргыздар жөнүндө дүйнө биринчи жолу угат. Ошол эл тууралуу азыр биздин видео курста сөз уланат.